Натуралдык сандар темасынан кийинки биздин карала турган тема оң жана терс сандарды даражага көтөрүү болуп саналат. Биз мындай болгон эсепти карап көрөлү. Бул жерден биз касиеттерди карайлы эң биринчи кезекте. Бирдин каалаган даражасы бирге барабар. Бирок бул жерде даража бизде натуралдык сан болушу керек. Экинчи биз карай турган касиет терс сандын жуп даражасын карайлы. Терс сандын жуп даражасы дайыма оң сан чыгат. Ал эми терс сандын так даражасын карап көрө турган болсок, терс сандын так даражасы дайыма терс сан чыгат. Эми бул жерден карайлы. Биз бирди 2000 даражаларга көтөрөт экенбиз. Минус бирдин 2021 даражасы деп, бул жерде экинчи касиетке таянат экенбиз. Демек, минус бирдин 2021 даражасы 2021 бизде так сан, демек минус 1 чыгат. Көбөйтүлгөн. Ал эми минус бирдин 2022 даражасы экен. 2022 бизде жуп болгондуктан бул жерде жөн гана 1 чыгат. Көбөйтүлгөн 2023 так сан, демек көбөйтүлгөн минус 1 болот. Өлчөк сызыгын сызабыз. Эми өлчөктүн алымы менен иштешибиз керек. Бул жерде бирдин 2024 даражасы экен. 24 бизде жуп сан, демек 1 болот. Көбөйтүлгөн 2025 так сан, анда минус 1 өзү калат. Көбөйтүлгөн 2026 жуп сан, анда бул жерибиз 1 болот. Эми бул жерден кыскартып салсак болот экен. Бизде эмнелер калды? Минус 1 бөлүнгөн 1 болуп калды. Минус 1ди 1ге бөлсөк, албетте минус 1 чыгат. Бул эми жооптор баракчасынан карай турган болсок, биздин жооп А вариантында берилген экен. Мындай эсептерди чыгарып жатканда эң биринчи эске ала турган нерсе бул касиеттер. Касиеттерди билбей туруп, мындай эсептерди чыгарууга мүмкүн эмес.